Бисмилля, алхамдулилля, ассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Урматтуу биздин бейишибиз болгон апаларга, эжелерибизге жана карындаштарыбызга арналган Сахаба айымдар аттуу китептен бүгүнкү биздин каарман пайгамбарыбыздын көзүнүн кареги, пайгамбарыбыздын райхан гүлү болгон Фатима энебиз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү Ал-Махдию мин айтрати мин валади Фатима. Махди менин үй бүлөмдөн чыгат, кызым Фатиманын балдарынан келет деген экен да. Фатима Захронун жашоосундагы окуялар сүйүктүү жана улуу пайгамбардын жашоосунун жаркыраган бир бөлүгү. Ардактуу пайгамбарлык үй бүлөнүн жашоосундагы жаркыраган бир бөлүм. Жана кутман сахабалардын арасындагы жаркыраган өрнөктүү бир өрнөк адам. Фатима Захра, Фатима энебиздин лакабы болгон да Захра дегенчи. Захра деген ошол мындай бир блеск, жаркырап туруу, баягы жүзү нурлуу болгондуктан, сулуу болгондуктан баягы жаркырап чырайы эле жаркырап турчу экен да, ошого Захра деген бир лакабы бар. Кааба курулуудан 5 жыл алдын, яни пайгамбарыбыз 40 жашында пайгамбар болсо, 35 жашында катуу жамгыр жаап, сел жүрүп, Каабанын пайдубалына зыян келип, дубалдарына зыян келип, кайрадан жасап чыгышкан да. 35 жашта болчу ошондо пайгамбар. Ошол жылы дүйнөгө келген экен да. Яни пайгамбарлыктан 5 жыл алдын дүйнөгө келген экен. Энеси белгилүү ошол мырзайым, оор басырыктуу, акылдуу, эстүү, сулуу, бардык эң жакшы сапаттарды өзүнө камтыган, өтө бир шарапаттуу ата тектен келген, анан дагы бардык баалуу адеп ахлактарды өзүндө топтогон Хадижа деген айымдын кызы болуп атат. Анан дагы материалдык жактан дагы бай болгон, жахилият доорунда эле кандай эле пайгамбарыбыз пайгамбар боло электе эле ошол кийин айгыш-кыз душмандары пайда боло электе эле ошол айгыш-кыз душмандардын өздөрү дагы Мухаммад ал-Амин, бул деген чынчыл Мухаммад, бул деген эч качан кыянатка барбайт, бул алдабайт деп душмандары тараптан да кабыл кылынган Амин деп атка конгон болсо, дал ошондой эле Хадижа эне дагы Фатиманын апасы Тохиро, таза, аруу аял деген бир лакапка конгон экен. Анан Курайш аялдарынын мырзайымы, Курайш аялдарынын эң бир мыктысы деген дагы лакапка ээ болгон экен. Ошентип тең-теңи менен, тезек кабы менен дегендей пайгамбарыбыз ушундай бир таза аялды Алла Таала никесине насип кылып койгон. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга Хадижа энебиз ыйман келтирген, бардык адамдар качып капырлык кылып турганда эң биринчи болуп жүткүнүп ыйман келтирген болгон. Бардыгы жалаңга чыгарып турган чакта пайгамбарыбызды тастыктаган, бардыгы пайгамбарыбыз себептүү материалдык зыянга келип калбайын, физический бир зыянга учурап калбайын, алар менин малымды тартып алат, мен денеме зыян келтирип турган чакта өзүн жертва кылып, мал байлыгын пайгамбарыбыз үчүн Аллах жолунда сарптаган улуу Хадижа деген эненин кызы болуп атат. Алла Таала бул мырзайымга, оор басырыктуу, салабаттуу Хадижа энебизге жүз сулуулугу менен биргеликте жан дүйнөнүн сулуулугун, адеп ахлак, кулк мүнөз менен биргеликте тектүүлүктү дагы жана мол байлыкты да берип койгон, ар тараптан келишкен ушундай бир аял болгондуктан буга көп адамдар куда түшүп келген, бирок бардыгына орусча айтканда отказ берип турган. Эң аягында пайгамбарыбызга өзү баягы мындай аял болсо дагы, бирок пайгамбарыбызга өзүнүн подружкасы аркылуу мындай сунуш кылган да, мен алабы Мухаммад алейхиссалам депчи. Анткени бул Хадижа энебиз бул ата теги христианстводан таза бурмалана элек христианствону карманган болгондуктан пайгамбарыбыздын пайгамбар экенин уже сезген да, белгилер аркылуу билген да. Ошол жагынан анан
бул Фатима энебиз жөнүндө кеп болуп атат. Анын атасы ошол элчилердин мырзасы, пайгамбарлардын мөөрү, имам такыбалардын имамы болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам. Мындан өткөн улуу тек барбы? Мындан өткөн улуу шарапат барбы? Фатима Захра ата-энесинин эң кичүү балдарынан эле дейт. Яни Хадижене алтыны төрөгөн да. Ошонун эң кичүүсү ким болуп атат? Фатима болуп атат. Ооба, Ибрахим бар, бирок ал башка баладан төрөлгөн, Мариядан төрөлгөн да. Ал кийин, ал кичүүрөөк. Бирок Хадижа менен пайгамбарыбыздын ортосундагы 6 баланын арасынан эң көкүрөк кичүүсү болгондуктан өтө ушул ата-эненин мээриминде, камкордугунда, алардын эркелетүүсүндө ушундай бир мээримин көрүп тарбияланып чоңойгон да. Ошондуктан пайгамбарыбыздын көзүнүн кареги, пайгамбарыбыздын райхан гүлү деп аталган да. Ушунчалык болгон экен, караңыз, пайгамбарыбыздын Фатимага болгон сүйүүсү. Фатима энебиз сүйүнсө, пайгамбарыбыз сүйүнөт экен. Фатима энебиз кайгырса, пайгамбарыбыз кайгырат экен да. Ушундай адам болгон экен да. Бирок ата-эненин ушунчалык мээриминде тарбиялануусу, алардын ырайымында, көзөмөлүндө чоңоюусу мунун талтаңдаган бир тарбиясыз кыз болуп калуусуна себеп болгон жок да. Тескерисинче ошон менен биргеликте албетте мындай улуу ата-эне кызынын тарбиясын унутуп калган жок. Жоопкерчиликти келечекте жүктөш милдетин үйрөттү. Атүгүл үйдө бардык жумуштарды жалгыз кылчу дейт. Көп учурларда ага жардам берен эч ким жок. Көп үйдөгү жумуштарды өзү жалгыз эле бүтүргөн, ушундай бир оокатка дагы бышкан, биягынан баягы ушул жерден бизде кемчилик кетет да, балдарды өтө эркелетебиз деп, өтө аяйбыз деп, биягынан баланы бош кылып алабыз да. Ошого чоң бир түркиялык психолог, педагог бар, атын унутуп атам. Бала тарбиялоо деген эмгегинде окуп атам да, ошол жерде айтып атат, баягы психологго ата-энеси бир баланы жетелеп келеткен дагы, балабыз өтө чабал, иттей коркок, жүдөө, мектептен күнүгө аргимден токмок жеп, аргимден ушундай бирдемесин алдырып эле ыйлап келет. Күчү жеткен эле бул бөөгү. Ушуну сабайт, ушуга күчү жетет дейт да. Анан угуп, анан кеп кеңешин айтып, анан узатып баратканда чоңоюп эле калган балага энеси өзү пальтосун кийгизип, өзү курткасын кийгизип, өзү сапожкасын, боосун чечип, өзү байлап, ушинтип мындай жаш бала кылгандай ушундай бир мээримдүүлүктүн аша чапкан сүрөтүн көргөндө, токтоңузчу дейт да. Анан кайран алып келет да. Сиз балаңызга өтө эле ашыкча эле мындай кылат экенсиз го дегенде айтат, мен жетим болуп чоңойгом дейт. Өгөй эненин колунда чоңойгом дейт. Мен эненин мээримин көргөн эмесмин дейт. Ошондуктан мен баламдын мендей тагдырга туш болуусун каалабаймын. Мен абсолюттук түрдө балама ушундай бир толук мээримдүүлүктү бергим келет деп, баягы эне маминкин сыночек кылып салыптыр да, көрсөчү. Ошого бияктан атанын тарбиясы жардамга келип, балансировка кылыш керек экен да. Кичине мындай жумуш кылганды үйрөтүп, кичине мындай катаалдыкка да үйрөтүп, ошондо мындай балансировка болот экен да. Ошондой болбоптур Фатима энебиз. Биягынан дагы балансировка менен тарбияланган экен. Анан канчан балагатка жетип, турмушка чыгаар мезгил келгенде, көптөгөн сахабалар бул улуу айымга турмуш куда түшүп келген экен да. Азирет Абу Бакыр сап башында, андан кийин Умар, ошондор келген экен. Пайгамбарыбыз сылык сыпа булардын сунушун четке каккан экен. Анткени пайгамбарыбыз аны келечектеги олиялардын төрөсү болгон Азирети Алиге октоп жүргөн экен да. Анан ошентип Мединага көчүп келгенден кийин Азирети Али пайгамбарыбызга келип, ошол Фатиманын колун сурайт. Пайгамбарыбыз ага макул болуп жооп берет. Азирети Али ыраазы болгондуктан Кудай Таалага шүгүр саждасын кылат. Анан пайгамбар алейхиссалам экөөнүн никесин кыйгандан кийин Азирети Алиге баракаллаху лакума, экөөңө Кудайым эми береке берсин. Баракаллаху алейкум, экөөңө Кудайым кут берекесин жаадырсын. Ва асада жаддакума, экөөңөрдү бактылуу кылсын, талайлуу болгула. Ва ахрожа минкумал касира тойюб, жана экөөңөрдөн Кудайым келечекте көптөгөн таза тукум урпактарды чыгарсын деп батасын берген экен да. Ошондуктан бардык негизги олиялар
Булар Азирети Али менен Фатима эненин тукумунан келген да. Абдул Кодир Гейланиден тарта, Имам Роббаниден тарта ушул заманга чейинки бул ааламдагы руханий лидер олиялардын дээрлик көпчүлүгү мына ушул эки заттан келген. Пайгамбарыбыздын куттуу берекеси менен десек дагы болот. Фатима эненин Азирети Али менен болгон ошол никесине күбө катар Азирети Абу Бакыр, Умар, Усман, Талха ибн Убайдулло, Зубайр ибн Ауам, ушундай 5000 сүйүнчүлүгүн 10 сахабалардын бир канчасы мухажирлер, бир канча ансарлар өздөрү катышып күбө болгон экен. Анан алар чогулганда пайгамбарыбыз нике кутбасын окуган экен, экөөсүнүн никесин кыйып атып, демек нике кыйып атканда нике кутбасын окуп коюш бир сүннөт десек болот. Алхамдулиллахил махмуду би ниъматихи, нематтары, сыйлыктары себептүү макталынган, даңкталынган Аллага мактоолор болсун. Ал маабуд би кудратихи, кудуреттүүлүгү менен ошо кудуреттүү болгон үчүн Кудай Тааланы Кудай тутуп сыйынып атабыз да. Ушундай затка мактоо болсун. Инналлаху азза ва жалла жаала мусахарата насабан лахиқан. Кудай Таала ушул кудалашууну кийин баягы мындай кудалашкандан кийин тууган болуп каласың да. Мындай кийин кошулган тууган болуп калат да. Мисалычы, тааныбаган эле жет атасы башка болгон бирөөгө куда түш менен каңгыдоо болуп, ошо тууган болуп никең өтпөй ушундай родной болуп калып атпайсыңбы? Ошол Кудай Таала көрүнбү мындай кудалашуу менен адамдар бирине тууган кылып атат, амрон муфтародон парыз кылып атат. Хукман адилан адилеттүү бир өкүм кылып атат. Кээ бирлерде үйлөнгөнгө болбойт, манашыства деп жок, үйлөнүш керек. Хойрон жамиан, баардык жакшылыктарды өзүндө камтый турган кылып койгон Алла Таала бул никени. Ауша жабихал архам, тууганчылыкты байлаган, муну менен канчалаган туугандар кийин үзүлүп кете турган туугандар ушул нике менен байланып бири менен кийин катташып калган. Алжамахал анам, анан калайык калкка Алла Кудай Таала муну милдет кылган. Важип кылган десек болот кээ бир учурларда. Анан бул аятты окуй дейт. Хуаллади ва хуаллади халака минал маи башаро, ал зат, яни Аллах бир тамчы суудан адамды жаратты. Фажалаху насабан ва сихран, адам затты анан канжактан тууган кылды, канжактан тууган болбогондорду кудалашуу аркылуу тууган кылды. Ва кана роббука кодиро, сен эген кудуреттүү деген аятты окуду. Анан айтты дейт, мен силерди күбө кылам, кызым Фатиманы Алиге никеледим. 400 мискал күмүш калыңына 400 мискал күмүштүн негизинде дейт. 400 мискал баягы 600-700 грамм күмүш болуп калат. Анан Алла Таала өкүңөрдүн ынтымаңарды бекем кылсын, береке берсин, укум тукумуңарды тазалардан кылсын. Ушул сөзүмдү айтам, Алла Тааладан истигфар кылып кечирим сурайын деп, анан никесин кыйган дейт. Мусулман аялдарынын мырзайымы болгон, мусулман аялдарынын төрайымы болгон, пайгамбарыбыздын көз сүйүнүчү болгон, көзүнүн кареги болгон Фатима энебиз Азирети Алинин үйүнө сеп катары ушул оокаттары менен гана кеткен экен. Сеп катары. Бир керебет, чакан. Сырты булгарыдан болгон, ичи жанакы умрага барганда Мединада курмадарак. Ичинде карсаңыз момундай жанакы жүгөрүн чачына болгон момундай бир күрөң немелер болот. Ошондон болгон, ичи ошондон, тооктун жүнүнөн болот, обычно биздики. Жоксо мүмкүн синтепондор көбөйүп кетти. Ошондой бир жаздык. Анан булгарыдан болгон бир көкөр, мындай суусундук кымыз сыяктуу бир суусундуктарды куюп кое турган, Анан бир чака, анан бир ун элеген элек, анан бир бет сүргү, полотенца, анан тамак бышырган бир мискей, анан жаргылчак, буудай арпа тарткан, анан дараталган, гусул алган эки кумган менен кетти дейт. Сеп катарычы. Бул жерде жазбаптыр, бирок башка жерлерде келет, пайгамбарыбыз кызы Фатиманы ушул шөкөттөп жасап турмуш кылып атканда пайгамбарыбыз көзүнөн жаш тамып Хадижа энебизди эстеп ыйлап ыйлаган дейт. Анан Фатима энебиз, атаке, өмүрүнүн бактылуу күндөрүндө сиз сүйүнө турган жерден эмнеге ыйлап атасыз дегенде, кызым, апаң ушул күндү көрсө болбойт беле деп, ошондо дагы аялына болгон сүйүүсү козголуп кетип, пайгамбарыбыз ыйлап кетет да. Пайгамбар алейхиссалам кызын турмуш кызаткандан кийин ушунчалык пайгамбарыбыз Фатима энебизге жакын болгон экен,
алыстаганда сабыр кыла албай коет да. Анткени алысыраак жайгашып калган экен да. Азирет Алинин үйү кичине алысыраак экен, центрде эмес экен да, Борбо. Анан пайгамбарыбыздын бул кусалыгын, бул сагынычын сахабалар пайгамбарыбыздын көзүнүн кареги менен тең айланганда, Наджар ууруларынан болгон бир сахаба, аты ким экен? Атын жазбаптыр. Бир сахаба келип, "Я Расулалла, мага ушундай маалымат жетти. Кызыңыз алысыраак болуп, кичине кусоо болуп, андан алысыраак болгонуңузга бир аз сабырыңыз деметип атыптыр. Сиздин үйүңүзгө эң жакын менин үйүм" дептир да. Менин үйүм дагы, өзүм дагы, малым, жаным бүт баары сиз үчүн, Аллах үчүн. Алыңыз я Расулалла деп пайгамбарыбызга келип ушундай сунуштаганда, пайгамбарыбыз Алла Тааланын вахийи менен баягы жүрөктөгү кээ бирөөнү Кудайга көргөзүп коет да, пайгамбарыбызга "Содакта туура айтып атасың. Чын дилиңен айттың. Баракаллаху алейк. Кудай Таала сенин жашооңо, ырысыңа береке берсин" деп батасын берген экен. Анан Фатима энебизди өзүнө жакын жерге көчүрүп келген экен да пайгамбарыбыз. Анткени себеби пайгамбарыбыз бат-баттан эле күнүгө ошол Фатиманы көрбөсө мындай жаны жай алчу эмес экен да. Ушунчалык кызына болгон сүйүүсү күч болчу экен. Ар таңда Багымдатка кетип баратканда пайгамбарыбыз кызынын үйүнө, көө баласынын үйүнө келип, босогодон акырын эшикти такылдатып, анан мынтип айтып койчу экен да. Баягы Кур'ани Каримде пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн Ахлул Байт дейт, Ахлул Байт деп коет. Анан Кур'ани Каримде Алла Таала силерге буйруйт, пайгамбарда силерден сураганы акча эмес, бир нерсеси ошол эмне Ахлул Байтка болгон сый-урмат дейт. Анан ошол Алла Таала пайгамбардын үй бүлөсүн, Ахлул Байтты өзү тазалайт. Алар ушундай таза. Анткени кыяматка чейин кире турган мусулманга үлгү, оолиялардын төрөсү да бул үй бүлө, үйүч. Ошого Кур'ан Каримде ушул аят бар, ошого мазмундаш кылып пайгамбарыбыз ар таңда "Ассаламу алейкум Ахлул Байт. Эй Ахлул Байт, силерге Алланын саламы болсун. Уйтахирукум татхира" Кур'андагы аятка мазмундаш, Аллах силерди бардык ыпластыктардан аруу таза кылсын деп намазга ойготкончо, Аллах болон сураганча ар таңда пайгамбар ушундай кылчу эле дейт да. Пайгамбар алейхиссалам сапардан келгенде чу дегенде эле эң биринчи мечитке кирип, 2 рекат намазды окуп, Алла Таалага мактоо айтып туруп эле артынан дароо кызы Фатиманын үйүнө барчу экен дагы. Фатиманын чекесинен өп, колунан өп, ден соолугун сурап туруп, анан аялдарын кыдырчу экен да. "Кандайсыңар, эмне болдуңар? Ден соолуктар жакшыбы? Эмне ким каршы?" деп анан аялдарын мындай кылып айланчу дейт. Мухаммад ибн Койс деген сахабадан риваят кылынат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам күндөрдүн бир күнүндө бир сапарга кетти дейт. Жанында күйөө баласы Азирети Али ибн Абу Толиб дагы бар болчу дейт. Булар келерге жакын Фатима энебиз болбой эле аял киши, сулуулукка жакын дегендей баягы атамды, анан жолдошумду бир жакшы мындай көрүнүштө тосуп алайынчы деп анан жанакы эшикке эшиктин адатта эшикте мындай жөнөкөй эле чүпүрөктөн парда жабылып турчу экен да. Ар өткөн бер өткөндөргө иштегилер көрүнүп калбасын депчи, эшик анан парда турчу экен да. Ошол жөнөкөй чүпүрөк парданы алып туруп, анын ордуна шурулардан, билери, кооз нерселерден сонун кылып жасалгалап шөкөттөп парда жасап коет экен да. Пайгамбар алейхиссалам келгенде дахала алейха ва вакафа асхабу алал баб. Анан сахабалар күтүп калат да, пайгамбар Фатима менен үйүнө кирип кетет дагы. Анан пайгамбарыбыз чыгып кетет. Анан чыгып кетип, бирок пайгамбар чыгып кеткенде эле ошо Фатима эне мындай пайгамбарыбызга бул нерсеси жакпай калгандыгын сезет да, кыракы кыз да. Пайгамбарыбыз мечитке келип, минбарга олтуруп, анан ачууланып айтат экен да. Атасы андан айлансын. Яни кызын айтып атат да. Кызыман айланып кетейин, Фатимадан айланып кетейин, атасы андан айлансын. Кызым ушундай кылып коюптур. Бирок дүнүйө Мухаммадка тиешеси жок. Дүнүйө Мухаммаддын үй бүлөсүнө дагы тиешеси жок. Эгерде дүнүйө Алланын даргөйүндө чиркейдин канатына арзыганда, анда бул дүйнөдө капырга Кудайым бир уртам дагы суу бербейт болчу дейт да. Анан ага чейин эле Фатима энебиз буну байкап калган болот дагы, бирөөнү чакыртып,
жанакысын баарын чечтирип, ага карматып, муну мен атама апарып бериңиз. Кызыңыз Фатима сизге салам айтып атат, а бул болсо сизге Аллах жолуна, өзүңүз туура көргөн жерге Аллах жолунда сарптаңыз деп кызыңыз берип ийди деп анан берип ийет да. Пайгамбарыбыздын ачуусу тарап. Бул жерден туура түшүнүш керек. Башка сахабалар, башка адамдардын мынтип шөкөттөгөн пайгамбар көрсө унчукчу эмес. Башка аялдар каалашынча алтындарды кийинет эле, алтын шакектерди, алтын шурлар, аларга унчукчу эмес. Бирок өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн аялдарына жол бербейт эле да. Анткени себеби пайгамбарыбыздын үй бүлөсү бул миллиардтан кыяматка чейин келе турган мусулмандарга эң жогорку деңгээлдеги өрнөктү көрсөтүш керек болгондагы баягы кээ бир эрежелер бар да, мындай пайгамбарлыкка гана таандык. Анан бирөө жарым угуп алып, астагфирулла, эмне анткен ооба, сулуулуктун өзүнүн орду бар, жайы бар. Пайгамбар алейхисалам айтат, мына хадис боюнчачы, мына темадан тышкары кашан ичинде. Мына хадис менен 20-кылымда душмандар мусулмандардын жүрөктөрүнө васваса салууга аракет кылган да. Эй, хадистериңерде дүйнө чиркейдин бир канатына арзыбайт деп жатасыңар. Ошол дүйнө деп жүрбөйбүзбү? Ошол дүйнө деп, ошол дүйнөнү урдап койгон адамдын колун кесип атпайсыңарбы силер? Анда дүйнө чиркейдин канатына арысанда эмне, тиги бирөөнүн дүйнөсүн урдап алса, тигин колун кесип атасыңар? Эчтеке арзыбайт экен го, эмне колун кесип? Ошого окшогон нерселер менен мусулмандардын логикасынан тишкен да, ишендиришкен да. Мухаммад Саид Нурси деген алым буга сонун кылып жооп берет. Бирок ошол жерде айтат да, ал жерде пайгамбар айткан хадистеги чиркейдин канатына арзыбаган дүйнө деп Кудай анын жашоосунда жок болгон адамдын дүйнөсүн айтып атат дейт. Бир адам капыр, анын жашоосунда Аллах жок, анын элчиси жок, мунун жашоосунда эч бир жакшылык жок да. А кимдин жашоосунда Аллах, анын элчиси бар болсо, анын дүйнөсү да жакшы дүйнө да. Ошого пайгамбарыбыз ни'мал мал ли роджули солих. Адам солих болсо, Кудай деген пенде болсо, ага байлык кандай жакшы жарашат дейт да. Анткени себеби ал дагы ошону өзүнүн благосуна, элдин үй бүлөсүнүн, адамзаттын пайдасына иштетет да. Эми мындай чакан бир кыстарым болуп кетти. Анан Фатима энебиз пайгамбарыбыздын ардактуу дубасы менен эки таза заттан, Али экөөнөн бул дүйнөгө, кимдер дүйнөгө келет? Адатта ойлой беребиз, Фатима энебиз эки эле бала төрөгөн деп, Хасан, Хусейн. Жок, Фатима энебиз 5ти төрөгөн. Хасан эң улуусу болгон, анан Хусейн, анан Мухсин, анан Зайнап, анан Умму Кулсум. 3 эркек, анан 2 кыз төрөгөн. Ошолордун арасынан баягы балким могу жерден канчасын пайгамбарыбыздын көзөт, балким болар кээ бирөөсү өтө кичинекей болгон, бирок Хасан менен Хусейн мындай пайгамбарыбыздын убагында эле 4-5ке чыгып, мындай пайгамбарыбыздын эркелеткенге жарап калган да, мындай. Пайгамбар алейхисалам булар төрөлгөндө, неберели болгондо ушундай жетин албай өтө катуу сүйүнгөн дейт. Хасан радиаллаху анху дүйнөгө келгенде Азирет Али менен Фатима энебиз харп деп ат коёт да. Харпта согуш деген мааниси бар да. Пайгамбар алейхисалам келип, мен баламды көргөзгүлөчү дейт. Неберемди көргөзгүлөчү деген, анан көргөзөт. Ким деп атадыңар дегенде, харп деп атадык. Пайгамбар жок, бул харп эмес, бул Хасан. Бул көркөм, бул чырайлуу, бул сулуулук деген мазмунду туюндурган Хасан деп ат койгон экен да. Пайгамбар алейхисалам кызы Фатиманын балдарын аябай эркелетет эле дейт. Бирөө келет го. Сиз ушунча эркелетесизби? Мен 10 балам бар. Бирөөсүн да эркелетпейм дейт да. Мен эркекмин дейт да. Десе пайгамбарыбыз жактырбай, сен жүрөгүңөн мээримди Кудайым алып ташбар кылып койсоң мен эмне кылайын дейт. Ошондуктан балдарды эркелетип койгон бул мындай бир эркектиктин немесин кетирип кое турган нерсе эмес. Пайгамбар эркектердин эркеги пайгамбар болгон. Бирок Фатиманын улдарын эркелетип атат. Аларга ушундай бир жакшы нерселерди айтып, жомок айтып берип, ушундай бир жан дүйнөлөрүнө мындай бир жакшылык тартуулатчу экен, аларды ойнотчу экен, аларды бийлетчү экен. Бийлетчи дегенде мындай кармап, мындай кылып, тайтайлатып, ушундай кылчу экен. Түгүл пайгамбарыбыз чөккө түшүп ат болуп берчү экен. Мен бардыгы ата эне муну кылат болуш керек. Мисалы менин атам мага ат болуп берчи да. Тиги килемди чөптөп, полду суу деп ичип, мисалчы.
Бардык айтыланат экен. Жашоо мен да азыр балдарым ат болуп берем мисалы. Ошол пайгамбарыбыздын бир сүннөтү десек болот да, баягы суннату заваид. Мындай өзүнүн жеке жашоосундагы ашыкча сүннөттөр, суннату заваид, буларды мустахаб десек болот да. Ошону ат болуп беришкен. Атүл намаз окуп атканда, сажда кылып атканда Хасан келип үстүнө минип алышкен. Пайгамбарыбыз Хасанды кулатып албайын деп саждада кечке туруп беришкен. Сахабалар түшүнбөй калышкан, эмне болуп кетти? Кудай сактап, пайгамбарыбыз өлүп калды, эмне болуп кетти деп да ойлоп кетишкен. Ошого чейин туруп калышкан да баягы. Биздикилер кээ бирөө Кудай сактасын, кичинекей балдарын эсинен кеткис кылып, мечитке мусулмандарга жаман жаш кезинде ак жүрөгүнө так калтырып, чаа ыйып, намаз алдынан кесип атасың деген апендилер да бар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кээ бирде кызынын үйүндө түнөп да турчу бат-баттан. Фатима энебиздин Азирети Али, Фатима энебиз экөө бошобойт, жумуштары бар, 5 баласы бар. Пайгамбарыбыз орусча айтканда нянька болуп балдарын карап беришкен. Субханалла. Бир түндө пайгамбарыбыз адатта кызы Фатиманын үйүнө түнөгөндө Хасан радиаллаху анху аябай суусайт экен да. Суу ичем дейт экен да, баягы кичинекей балачы. Сиз пайгамбарыбыз эми таятасы да жантылашып тура калып, тиги көкөргө окшогон булгар идиштен чөйчөк табак алып, анан суу куюп, анан алып келип бератса, бер жактан Хусейни чыгат экен да, мен дагы суу ичем депчи. Десе пайгамбарыбыз Хусейни мындай түртүп туруп, Хасанды бир кылат экен да. Аны байкап калган кызы Фатима: ата, эмне Хасанды көбүрөөк жакшы көрөсүзбү дейт экен да. Десе пайгамбарыбыз: жок, просто Хасан биринчи сурабады дейт экен да. Анан пайгамбарыбызга Фатима энебиз кирип калганда, адатта пайгамбарыбыз кандай тосуп алчу экен десе, ордун бошотуп, кел кызым бияка отур деп, колунан өп, кош келипсиң деп, анан жанына олтургузчу экен да. Баягы Эртугрул, Осмон, түрктөрдүн сериалдарында урмат катары улууларга колдорун өп, чекесине тийгизип атпайбы? Ошентип пайгамбар кызынын колунан өп, ордун кичине жылып, бияка жанына отургузуп, кош келдиң кызым деп, ушундай өтө бир мээримдүүлүк менен тосуп алчу экен. Фатима энебиз дагы пайгамбарыбыз келгенде ушундай тосчу экен, бирок бир айырма бар да. Фатима энебиз ордунан тура калчу экен. Кызы да ордунан тура калып, ата келип колунан өп, чекесине тийгизип, анан жанына отургузчу экен да. Муну биз балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек адеп катары. Анчын өзүбүз ата энебизге кылышыбыз керек. Ошентип пайгамбарыбыз ооруп өлүм төшөгүндө жатат. Фатиманы чакыртып, кулагына бир нерсени шыбырады, ыйлады, дагы бир нерсени шыбырады, күлдү. Айша энебиз айтат: бул Фатима пайгамбардын кызы билет элем дейт. Дүйнөдөгү ааламдагы аялдардын мырзайымы, төрайымы. Ошол чакта пайгамбардын бүт аялдары только ыйлап турган чакта бул ыйлап анан бир күлгөнү мен үчүн таң калыштуу болду дейт. Кийин анан көп өтпөй пайгамбарын көзөткөндөн кийин мен сурадым дейт. Эмнеге ошондой кылдың дегенде, ыйлаганымда пайгамбарыбыз: атам, кызым, мен дүйнөдөн өтүп атам. Менден кийин ошо мен дүйнөдөн өтүп атам, кетип атам. Мен ошого ыйладым дейт. Экинчи жолу сүйүнгөнүм, күлүп ийгеним, кызым, менден кийин менин үй бүлөмдөн эң биринчи келип мага кошула турган, мага келе турган сен болосуң деген экен. Ошондо сүйүнгөнүнөн күлүп ийиптир да. Канча мүнөтүбүз бар да? Бир мүнөтпү? Мына ушундайча. Вал ахирату хайрул лака минал ула. Мухаммад алейхиссалам, бул дүйнө, акырет сага бул дүйнөдөн дагы жакшыраак дейт. Ошол акыйкатты билген, убак сааты келип көп өтпөй артынан бир бетте 2 ай, бир бетте 3 ай, бир бетте 6 айдан кийин Фатима дагы көп кечикпестен сүйүктүү атасына, анан пайгамбарыбызга барып жолукту дейт. Субханаллахи ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.